ата-энеңерге 5 вакыт намазын алдап Кур'ан окуп дуа кылып тур. Өтүп кетелек тири болгон болсо атаңардын апаңардын бутун жууп баарыңарды ак батасын алгыла. Мен силерден суранам. Эне деген ким десе, эне деген bir күнү өзү, көзү, кашы, башы, эти, бети, кады каматы келишкен кыз болгон. Энебиздин бой тартып жетилгенде атабыз энебиздин келбетин көрүп туруп, biraz жүрөгүнө bir ушунун сүйүүнүн дамын тарткандан кийин кардар болуп, апабыздын колун сураганда, таятабыз ыраазычылык бергенде апабыз ак никесин алган. Ак никесini алып, bir жастыкка баш коюп, жашоону баштаганда, bir күнү апабыз тараптан bir курсанчылык кабар чыгат, bir болсо курсагыма бала бүткөн окшойт деп. Ушул жердеги баарыбыз апабыздын курсагында жатканбыз. Атабыз ол сөздү укканда, "Алхамдулилла, келинчегимдин курсагында бала бар" дейт. Апабыздын курсагында 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай, 7 ай, 8 ай, 9 ай жатканбыз. 9-нчу айга барганда ушунчалык кыйналат байкуш апабыз. Курсагы чоңоят. Басайын десе бели талайт, колу ооруйт, буту ооруйт. Biraz басып кеткенден кийин бели оорuganda абайлап секийин жатат. Жатып уктап атканда ичине bir тепире койгузат. Караса эч ким жок. İçinde жатып апабыздын уйкусун бузган балдар отурабыз. Төрөр мезгилге келгенде, бүгүн эрте төрөйсүң дегенде толгоо деген оору болот. Ушул толгоо оорусу келгенде апабыздын көзүнө эки нерсе көрүнөт. Бүгүн эрте төрөйсүң дегенде толгоо оорусу күчөгөндө биринчи көзүнө көрүнө турган нерсе мүрзө көрүнөт. Төрөй албай өлүп калат окшоймун деп. Экинчиси толгоонун оорусу ушунчалык күчөгөндө Yesen aman töre olsan başka töreveyim dedi. Bir ölümden kalıp çığırıp töregönden keyin kursağına balanı koyup ak sütün bir emgende Kuday Taala Janagı azaptın barısını esen çıkaratken dağı törelgen bala ul bolsa kийинкисин kız töreyin, kız bolsa kийинкисин ul töreyin dep ne kılatken töret tulap keteveretken. Ak sütün emebиз, jalayıkты bulgayыбыз, jalayıktagı jit ушунчалык жагымсыз, бирок апабыз ушуна өзүнө жагымдуу сезип, bir үмүт менен алдаркабызды жууп туруп, чоңойсам балам болот деп. Не кылат экен? Багат. Бүгүн ошол эненин кылган кызматын актап туруп, ак батасын алып, ушуну актап кая турган мезгил кайсы десе, кимиңердин атаңар, апаңар болсо, 100 жолу үйгө кирсе, 100 жолу ортода туруп тургула. Жүгүрүп барып атаңар менен апаңардын колунан күтүп алгыла. Eşikten kütüp algandan keyin sol buttan butun çeştirip koluna jeterep alып kelip apаңарды divanga oturguzgula. Apаңарды divanga oturguzgandan keyin apаңдын hakiki imandын nuru imanыңызda жыттанса, apаңыздын butun baypagын чечиң. Apаңдын butun кармасы halal болот. Buttu чечсеңиz but кыйшайып кеткен. 9 ай кардында жатып siz менен биз кыйшайтканбыз. Buttun tırnakları birinin üstüne biri çıkıp ketken. Sapatı kölömü buzulup ketken. Oşonu siz menen biz buzganбыз. Tapan jarılıp ketken. Puttun jambашын karasanız varekoz bolup tamır çıkıp ketken. Emi hakiki beyişke baram deseniz apanın tırnağın buttun tırnağını alasınlar. Tırnağın içindeki kirdi tazalaysınlar. Жылуу suğa salıp apabыздın tapanın kış menen ezip taptaza kılıp juup bütkөндөн keyin apapakay pasilge jatkızıp durup zaytun mayı menen, massaj demay menen şunda massaj kılaslar. Bir kez de apabыздın butun massaj kılıp atkanda yürögü erigip, enesi erigip, uykuga ketken bolsa, bir kez de uykusu pışıp bütkönde közünü açsa, butunun altında buypalanıp jatkan bolsanız, bir şunda başını көтөрүп turup, balam, altının menen ardağım, kim bolbogum dep dua kılgan bolsa, sizge dozak haram bolat, cennet vacip bolat. Ошон үчүн мен силерден суранам, эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат, эне менен теңдеше албайт эч бир жан, эне сага ар бир мактоо жарашат деп, баарыбыз ата-энеге кызмат кылайлы. Өтүп кеткен болсо, урматтуу жамаат, күндө эмне кылгыла? Балам намаз окуйт экен дейт. Намаз окубаса руху капа болот. Балам арак ичпеди экен дейт. Арак ичсе руху капа болот. 5 вакыт намазыңарда дуа кылып, улууну урматтап, кичүүнү иzzat кылып, ата-эненин ак батасын алыш ар бирибизге насип кылсын.